Биргелешкен аракеттер Борбор Азиядагы туруктуу өнүгүүнүн жолу долбоорунун старттык жолугушуусу өткөрүлдү. Аталган долбоор Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын чектеш райондорун камтыйт. Максаты улуттар аралык ынтымак достукту бекемдөө болуп саналат. Долбоорго аталган аймактардагы уюмдар жана жеке ишкерлер катышып, окуулардан өтүп, өзүнүн долбоорун жазганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кененирээк кийинки сюжетте. Биргелешкен аракеттер Борбор Азиядагы туруктуу өнүгүүнүн жолу долбоору Фергана өрөөнүндө, тагыраагы Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын чек аралаш райондору алкагында уюштурулуп жатат. Долбоордун негизги максаты Фергана өрөөнүндөгү туруктуу тынчтыкты калыптандырууга жардам берүү аркылуу тынчтык маданиятын жайылтуу болуп саналат. Старттык жыйынга президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков келип катышып, уюштуруучуларга жана катышуучуларга игилик каалады. Допустим, спорттук иш-чараны бекемдеп өткөрсө, достук дегендей, жемханада маданий иш-чараларды өткөрөбүз. Ошондо эки элдин ортосунда ошо долбоор менен ынтымактыкты түзсө, көпүрөөк болсо деген. Биз ошол Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан үч өлкөнүн ортосунда бир жаңы чоң долбоор баштап атабыз. Долбоордун аталышы ушул биргелешкен аракеттер Борбор Азиядагы тынчтыкты өнүктүрүү жолу деп эсептелет. Бул долбоор ушул Фергана өрөөнүндө тынчтык куруу маданиятына багытталган. Биз ушул Кыргызстанда Ош шаары жана Баткен районун тандалганбыз. Ошол долбоор 2 жыл бою өтөт. 2 жыл арасында биз жергиликтүү жарандык коом уюмдарын жана демилгелүү топторду, алардын потенциалын өнүктүрүү боюнча жана жакшы бир чоң гранттарды ишке ашыруу боюнча иштейбиз. Долбоор алкагында катышуучулар проект жазып, грант алууга да мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 2 жылга созулган долбоорго мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандык коом уюмдарынын, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана башка кызыктар тараптар катышат. Жана ушул долбоордун алкагында басымдуу жаштар жана аялдарга көңүл бурабыз. Жана бул биз айта алабыз, ушул долбоор көп уюмдардын өндүрүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүк түзүп алат депчи. Мен азыр бул жерде бул долбоордун алкагында ушул чектеш коңшу мамлекеттин ошол жамааттары менен байланышып, ошолор менен биз чогуу иш-чараларды өткөрүп, анан ушундай бирге жолугушуулар, бирге бир кайсы бир долбоорлор менен иштеп, жана ынтымакты бекемдөө түпкү максаты болуп эсептелет экен. Белгилей кетсек, бул иш-чара Европа биримдиги жана Германиянын экономикалык өнүгүү жана кызматташтык федералдык министрлиги тарабынан каржыланып, DVV International уюмунун регионалдык кеңсеси тарабынан ишке ашырылууда. Айбегим Набиева, Абдуламит Абдуманап уулу, жаңылыктар.